Форумдун негизги максаты бул ишкерлерди бири-бири менен тааныштыруу. Ошол эле учурда долбоору бар болгон ишкерлерге инвестор тартып жардам берүү. Ошондуктан бул эки тараптуу жолугушуу десек жакшы болот, туура болот да. Анткени долбоору менен келген ишкерлер бар. Ошол эле учурда мен ошол бизнеске акча салат элем деген инвесторлор дагы бар да. Көпчүлүгү албетте жергиликтүү ишкерлерибиз биздин. Негизи эле ошол ой ошондон башталган 3-5 жыл мурда биз ассоциация катары буну алып бараткан жумуштар болчу, бирок буну азыр формалдаштырып бир площадкага чыгардык десек туура болот да. Бүгүнкү күндө коноктор албетте 70-80% бул ишкерлер. Анын ичинен бир 1000ге жакын келген коноктун ичинен бир 700-800 ишкерлер болсо, анын жарымы бул региондон келген ишкерлерибиз биздин. Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык-Көл, Нарын, кыскасы бүт 7 дубаныбыздан келген ишкерлер. Анан албетте жакынкы кошуна өлкө Казакстан, Өзбекстандан чакырылган коноктор бар, Тажикстандан келген конокторубуз бар. Орусиядан келген конокторубуз бар, алыс өлкөлөрдөн келген конокторубуз дагы бар. Анан мамлекет органдары чакырылган конок катары. Анан биздин өнөктөш партнерлорубуз дейли айтсак, алар дагы бар. Силер тараптан ошол уже иштеп аткан ишкерлер эмес, жаңы иш баштайын дегендерге силер тараптан кандай колдоо көрсөтүлөт, кандай поддержка? Негизи жакшы суроо болду. Себеп дегенде биз ЖИАнын негизги максаты бул ишкерлүүлүктү өнүктүрүү. Анын ичинде эмнени билдирет? Бул жаңы баштап аткан ишкерлер болобу, же иштеп аткан ишкерлер болобу, ошо орто чакан деңгээлдеги ишкерлерге барлык жардамды берүү да. Бул техникалык жагынан болсун, балким билим жагынан болсун, каражат жагынан дагы болсун, инвесторлор тартып келип жардам берип, ошол бар колдоону көрсөтөбүз биз. Жаңы баштаган болушу мүмкүн, иштеп аткан ишкерлер болушу мүмкүн. Бул биздин күнүмдүк жумушубуз ошол. Негизи канча ошол окутуу боюнча канча охват какой, канча киши мисалы үчүн? Эми охват кандай десек болот? Биз ар бир иш офисибизде өзүбүздүн тренинг центр деп коебуз, ошолорубуз бар. Ал жерге каалаган ишкерлер келип, кайрылып ышса болот. Бул күнүмдүк болуп аткан жумуштар дейли. Андан сырткары биз мына БИФТин алкагында дейли, азыр форумдун алкагында 3 ай бою бүт региондорду кыдырып, 10 күндөн ар бир региондо тандалган долбоорлор бар дегендерди чакырып, ошолорго 10 күндүк интенсивдүү дейли тренинг өткөрүп келдик да. Мындай десек болот, биздин биринчи жылы уюштурган форумубуз 2015 жылы $700,000 жакын келишимдерге кол коюлган, $750,000. 2016 жылы болсо $2,800,000 бу жылдын жыйынтыгын биз ошону 2 эсе көп деп күтүп атабыз. Себеп дегенде бул жылкы долбоорлордун да сапаты дагы аябай жогору. Жылдан жылга биз дагы оңолуп үйрөнүп атабыз дейли ишкерлер менен чогуу эле. Ошондуктан бул бардык жергиликтүү ишкерлердин бири-бирине болгон ишенимин арттыруу дегенди айтсак болот. 11 долбоор тандалып алынбадыбы? Айтсаңыздар, боюнча кайсы тармактарда кандай ишкерлер эмнеге көбүнчө кызыгып атышат, дагы решениемдин жаңы тармактарын таап алыштыбы? Кызык суроо болду. Себеп дегенде биз багы диверсификация кылганбыз дейли, мындай бөлгөнүбүздө ар кандай тармак чыгып атат. Бул биринчиден мисалы үчүн бизде айыл чарба продукциясын кайрат иштетүү багытында аябай көп долбоорлорубуз бар. Ошол эле учурда IT технология жагынан дагы долбоорлорубуз чыгып атат да. Ошондуктан мисалы үчүн курулуш багытында болсун, кызмат берүү багытында дагы анан көпчүлүгү албетте азыр барган сайын ошо электрондук сатууларга, ошо интернетке байланыштуу долбоорлор аябай кызыктуу долбоорлор келе баштады да. Быйылкы жылы өзгөчө Орто Азиядагы мамлекеттер менен дагы кызматташтыкты тыгыз жүргүзүү боюнча дагы иш алып баратсыздар да. Анан Ош, Өзбекстан, Тажикстандан канча ишкер келди? Анан боюнчалардын сунуштары эмне болуп атат? Эмнени сунуштага жатасыздар? Негизи өлкөлөрдүн ортосунда эң чоң, эң багы тыгыз байланыш бул бизнестин байланышы деп айтылат да. Анан бизнестин байланыштын аркасынан анан ошо мамлекеттик байланыш, дипломатиялык байланыштар дейли. Ошондуктан бул тарыхтан келе жаткан эле, эзелтен келе жаткан эле бир салт десек болот. Ушунда биз уланталы деген ойдобуз, ниеттебиз. Бир эле Кыргызстан ичинде эмес, жакынкы чет өлкөлөр, биздин кошуна өлкөлөр менен да мамилебизди оңдоп, бүгүнкү күндө азыр дагы көрөсүздөр, панель дискуссияда биз чакырган конокторубуз бар, Казакстандан келген мисалы үчүн. Ал ишкерлер Кыргызстанга акча салып, Кыргызстанда иштеп жүргөн казак ишкерлери. Ошол эле учурда кыргыз ишкерлерибиз Казакстанга барып иштегендер дагы бар. Бул аябай жакшы нишан. Биз бунун үстүнөн да көбүрөөк иштеп, уланталы деп атабыз. Жайылталы деп, себеп дегенде биз Кыргызстан ичинде эле кала бербей, кыргыз ишкерлерине дем берип, айталы деп атабыз, сыртка чыккыла, ачылгыла депчи. Бул дүйнө аябай чоң. Аябай чоң маркет дейли, аябай чоң базар дейли, ошол базарда колдонгула деп.
Негизи Давос деп айтылганда бул албетте бүгүнкү күндө өтүп бараткан Давос болот. Ал жерде экономикалык темалар талкууланат. Биз бүгүнкү күндө жаңы баштадык десек болот. Биз биринчи кадамыбыз бул ишкерлерди бириктирген бир аянтча болсун дедик. Ал аянтчанын алкагында анан экономикалык маселелер көтөрүп чыга баштады. Бүгүнкү күндө да көрөсүздөр, панель дискуссия биринчи, экинчисинде дагы. Биринчи панель дискуссияда мисалы үчүн Кыргызстандагы мүмкүнчүлүктөр деп аталат, экономикалык, инвестициялык мүмкүнчүлүктөр. Ошол учурда экинчи панель Орто Азия өлкөлөрүндө депчи. Буну ойлойм биз жылдан жылга тема ушинтип кое баштасак, Кудай буйруса бир 5-10 жылдын ичинде биз Орто Азиянын бир эң чоң аянтчасы десек болот.